урматтуу энелер, пайгамбарыбыздын дагы бир биздерге баарыбызга белек кылып берген саар кеч бир эле жол айтыла турган улуу истигфар бар. Истигфарлардын мырзасы деп коет да. Истигфарлардын саййидул истигфар, истигфарлардын саййиди. Эң улуусу деген сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким эрте менен айтса ушу истигфарды, ишенип айтса, кечке чейин эгерде ажалы келип калса, түптүз бейишти деген. Бейиштик деген бул. Ва мин ахлил жанна, бул бейиштик болот деген. Түндөс айтасыз, эгерде түнгө таң атканга чейин ажалы келип калса, бу дүйнөдөн кетип калса, болду, бул бейиштик деген. Ал кайсы экен? Ал мында: Аллахумма анта rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dik ma istata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, abu laka bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Бүттү. 15 секунд айтасыз. Эч кандай кыйын эмес. Оңойло жаттап жазып аласыз. Мына маанисин караңыз. Ушу истигфарды ким айтса эрте менен, кечке чейин эгерде ажалы келип калса бейиштик. Ишеним менен, мукин дейт, якин менен айтыш керек. Бир эле шарт, шектенбеш керек. Аллахумма анта rabbi. Аллах, сен менин робумсун, жаратуучумсун. Алла Тағалаға айтып атасыз: Анта rabbi, мен робумсун. La ilaha illa anta khalaqtani. Сенен башка мени эч ким жараткан жок. Сен мени жараттың. Wa ana abduk, мен сенин кулуңмун. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Мен сага берген уадамда күчүм жетишинче аткарамын дейт. Күчүм жетишинче аткарамын. Алла, мен күнөөмдү баардыгын мойнума аламын. Баардык неаматтарыңды мойнума аламын. Кылган жакшылыктарыңды мен четке какпаймын. Мойнума аламын. Күнөөлөрүмдү мойнума аламын. Алла, күнөөлөрүмдү кечиргин. Анткени сенен башка күнөөлөрдү эч ким кечире албайт деген дуада. Мына урматтуу эне эже карындаштар, багымдаттан кийин ушу зикирлер.